8 bölüm. İsa болсо Зайтун тоосуна кетти. Эртең менен кайра ибадатканага келди. Бүт эл анын жанына чогулду. Иса отуруп алып аларды окутту. Ошол учурда мыйзам окутуучулар менен фарисейлер ойноштук кылып кармалган бир аялды Исага алып келип ортого тургузушту да мындай дешти: "Устат, бул аял ойноштук кылып жаткан жеринен кармалды. Тооратта Муса бизге мындайларды таш бараңга алууну осуят кылган. Ал эми сен эмне дейсиң?" Исаны айыптоого шылтоо табыш үчүн муну алар сынап сурашты. Бирок Иса аларга көңүл бөлбөстөн эңкейип, жерге сөөмөй менен бир нерсени жаза баштады. Алар кайра сурай беришкендиктен башын көтөрүп, "Араңардан ким күнөөсүз болсо, ошол адам аялга биринчи болуп таш ыргытсын" деди да кайра эңкейип жазганын улантты. Муну укканда аларды абийири ашкерелеп, адегенде башчылары, андан кийин калгандары биринин артынан бири кете башташты. Исанын жанында ортодо турган аял гана калды. Ошондо Иса башын көтөрүп, аялдан башка эч ким жок экенин көрдү да: "Аял, сени айыптагандар кайда? Эч ким сени айыптаган жокпу?" деди. Аял ага: "Эч ким, Теңир" деп жооп берди. "Мен да сени айыптабайм. Бара бер, мындан ары күнөө кылба" деди Иса. Иса аларга дагы мындай деп сүйлөдү: "Мен дүйнөнүн жарыгымын. Мени ээрчиген адам караңгыда жүрбөй, өмүр жарыгына ээ болот." Ошондо фарисейлер ага: "Сен өзүң жөнүндө өзүң күбөлөндүрүп жатасың. Сенин күбөлөндүрүүң чындык эмес" дешти. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Өзүм жөнүндө өзүм күбөлөндүрүп жатсам да, менин күбөлөндүрүүм чындык. Анткени мен өзүмдүн кайдан келгенимди жана кайда бараарымды билем. Силер болсо менин кайдан келгенимди, кайда бараарымды билбейсиңер. Силер сырткы көрүнүшү боюнча соттойсуңар. Мен болсо эч кимди соттобойм. Мен соттосом да менин сотум туура, анткени мен жалгыз эмесмин. Мени жиберген атам менен биргемин. Силердин мыйзамыңарда да эки адамдын күбөлөндүрүүсү чындык деп жазылып турат. Өзүм жөнүндө өзүм күбөлөндүрөм. Мен жөнүндө мени жиберген атам да күбөлөндүрөт." Ошондо алар андан: "Сенин атаң кайда?" деп сурашты. "Силер мени да атамды да билбейсиңер. Эгерде мени билсеңер, анда менин атамды да билмексиңер" деп жооп берди. Иса бул сөздөрдү ибадатканада окутуп жатканда, курмандыктар салына турган кутунун жанында туруп сүйлөдү. Бирок аны эч ким кармап кеткен жок, анткени анын убагы келе элек болчу. Иса аларга дагы: "Мен кетем, мени издейсиңер. Күнөөкөр бойдон өлөсүңөр. Мен барган жерге силер бара албайсыңар" деди. Ошондо жүйүттөр: "Мен барган жерге силер бара албайсыңар дейт. Эмне, ал өзүн өзү өлтүрөбү?" дешти. Иса аларга: "Силер төмөн жактансыңар, мен жогору жактамын. Силер бул дүйнөдөнсүңөр, мен бул дүйнөдөн эмесмин. Ошондуктан мен силерге күнөөкөр бойдон өлөсүңөр дедим. Бул мен экениме ишенбесеңер, күнөөкөр бойдон өлөсүңөр" деди. Ошондо алар андан: "Сен кимсиң?" деп сурашты. Иса аларга: "Силерге башынан бери айтып келе жатканымдай, мен ошолмун. Силер жөнүндө айтып айыптай турган себептерим көп, бирок мени жиберген чындык. Мен дүйнөгө андан укканымды айтып жатам" деп жооп берди. Алар Исанын атасы жөнүндө айтып жатканын түшүнүшкөн жок. Ошондуктан Иса мындай деди: "Адам уулун жогору көтөргөнүңөрдө менин ким экендигимди, өз атымдан эч нерсе кылбастыгымды, атам кандай үйрөтсө ошондой сүйлөй тургандыгымды билесиңер. Мени жиберген мени менен бирге. Атам мени жалгыз калтырган жок, анткени мен ар дайым ага жакканды кылам." Ушул сөздөрдү айтканда ага көптөр ишенип калышты. Иса өзүнө ишенип калган жүйүттөргө мындай деди: "Эгерде менин сөзүм боюнча жашасаңар, анда менин чыныгы шакирттеримсиңер. Ошондо чындыкты билип каласыңар жана чындык силерди эркин кылат." Алар ага: "Биз Ыбрайымдын урпактарыбыз, эч качан бирөөгө кул болгон эмеспиз. Эркин болосуңар дегениңер кандай?" дешти. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Күнөө кылган адам күнөөнүн кулу. Бирок кул үйдө түбөлүккө калбайт, уул калат. Эгерде силерди уул эркин кылса, анда чындап эркин болосуңар. Ыбрайымдын урпактары экениңерди билем. Ошондой болсо да мени өлтүргүңөр келет, анткени менин сөзүмө жүрөгүңөрдө орун жок. Атамдан эмнени көрсөм, мен ошону айтып жатам. Силер болсо атаңардан эмнени көрсөңөр, ошону кылып жатасыңар." Ошондо аларга: "Биздин атабыз Ыбрайым" деп жооп беришти. Иса аларга: "Эгерде силер Ыбрайымдын уулдары болсоңор, анда Ыбрайым кылгандай иштерди кылат элеңер. Бирок азыр мени, Кудайдан уккан чындыкты силерге айткан адамды өлтүргүңөр келет. Ыбрайым болсо мындай кылган эмес. Силер өз атаңардын кылганын кылып жатасыңар" деди. Ошондо алар ага: "Биз ойноштон туулган эмеспиз, биздин бир эле атабыз бар, ал Кудай" дешти. Иса аларга мындай деди: "Эгерде атаңар Кудай болсо, анда мени жакшы көрмөксүңөр, анткени мен Кудайдан келдим. Өз атымдан келген жокмун, мени ал жиберди. Менин сөздөрүмдү эмнеге түшүнбөйсүңөр, анткени менин сөздөрүмдү уга албайсыңар.
Силердин атаңар шайтан. Силер ошонун кумарлуу иштерин аткаргыңар келет. Ал башынан эле киши өлтүргүч болчу. Чындык боюнча жашаган жок, анткени анда чындык жок. Жалган айтуу анын табияты, анткени ал жалганчы жана жалгандын атасы. Бирок мен чындыкты айткандыктан силер мага ишенбей жатасыңар. Күнөөң бар деп мени кимге айыптай аласыңар? Эгерде мен чындыкты айтып жатсам, анда эмне үчүн мага ишенбейсиңер? Ким Кудайдан болсо, ал Кудайдын сөздөрүн угат. Силер Кудайдан эмессиңер, ошондуктан укпайсыңар. Буга жүйүттөр: "Самариялыксың, сенин ичиңде жин бар" деп туура айткан экенбиз деп жооп беришти. Иса аларга: "Менин ичимде жин жок. Мен атамды урматтайм. Силер болсо мени кордоп жатасыңар. Дегингиси, мен өзүмө даңк издебейм. Бирок издей турган жана соттой турган бирөө бар. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Менин сөзүмдү аткарган адам эч качан өлбөйт" деди. Ошондо жүйүттөр ага мындай дешти: "Ичиңде жин бар экенинде чындап көзүбүз жетти. Ибрайым өлгөн, пайгамбарлар да өлүшкөн. Сен болсо менин сөзүмдү аткарган адам эч качан өлбөйт дейсиң. Сен эмне, атабыз Ибрайымдан да чоңсуңбу? Ал өлгөн, пайгамбарлар да өлүшкөн. Сен өзүңдү ким деп эсептеп жатасың?" Иса мындай деп жооп берди: "Эгерде мен өзүмдү өзүм даңктап жатсам, анда менин даңкым эч нерсеге турбайт. Мени атам даңктайт. Силер аны биздин Кудайыбыз дейсиңер. Силер аны билбейсиңер, мен болсо билем. Эгерде билбейм десем, анда силер сыяктуу жалганчы болмокмун. Бирок мен аны билем жана анын сөздөрүн сактайм. Атаңар Ибрайым менин күнүмдү көрөм деп кубанган жана көрүп кубанды." Ошондо жүйүттөр ага: "Өзүң 50 жашка чыга элексиң, анан Ибрайымды көрдүңбү?" дешти. Иса аларга: "Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Мен Ибрайымдан мурун эле бар болчумун" деди. Ошондо алар Исаны уруш үчүн жерден таш алышты, бирок ал жашырынып ибадатканадан чыгып кетти. Аларды аралап өтүп кетип калды.